Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда. Жалпы билим берүүчү орто мектептерде атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Кыргыз СССРинин жогорку совети 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тили мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө, дастан тил. Кыргыз тили бабам-анамыз жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тилди эчен акын ырдады, эргип көпкө ырларынын ыргагы. Эне тилди эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Ушул майрамда отурлай мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар болуп турат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил, кыргыз тили бардык мекеме ишканаларында, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарында, илимде, мамлекетте, өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана жеке менчик тармактарында колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын жана пикир алышуунун куралы. Канча тил билсең, ошончо кишисиң деген накыл кеп бар. Демек, тилибизди көздүн карагиндей сактап, улам байытып, өнүктүрүп, өстүрүп туруу ар бир кыргыз атолунун ыйык милдети. Айжамал Олжобай кызы, Тилек Адинабеков, Позитив программасы.